Ассаламу алейкум агайын туугандар. Аты жөнүм Орозалы Жапар уулу. Эми ушундай видео чыгарганга туура келип атат. Ушул Кабаалы Кожомкул атындагы спорт ордосунун алдында турган ушул Кожомкул атабыздын айкели 2004-жылы тургузулган. Ошондон бери мамлекет бул эстеликке камкордук көрбөйт. Тагыраагы эч кимдин балансында жок да. Şu мэриянын балансында болуш керек эле, тазалык ишканасы келип бир айда жылда жок дегенде 1-2 жууп кетсе да жакшы болот эле. Жолдун жээги болуп чаңдайт. Буяка канча кишилер келип эстеликти көрөт. Канча киши сүрөткө түшөт. Эми жууп тазалап турса өзүбүздүн мамлекетибиздин жүзү да сыйлап кичине камкордук алсак. Мен канча ирет мэрияга кайрылдым. Кат жүзүндө дагы ооз экидеги айттым. Мэрлердин өзүнө да кирип айткам, бирок эч натыйжа чыккан эмес. Эми ушул маселени чече албасам да мындан чоң маселелер эмне болуп атат деген ойду айткым келет. Мисалы үчүн могу таштарды Төө Ошудан барып өзүм мүшөкөй салып дос балдарым менен алып келип анан ушака төккөм да. Себеби бир кээде гүл тигилет, кээде тигилбей калып, боз бала чаң болуп эле жатчу. Анан ушу жок дегенде таш төгүп, мындай жакшыраак көрүнүп турсун да ушинтип таш төккөнбүз. Бияка болсо ушундай QR код коюп коюшкан. QR кодду баскан кезде эстеликтин тарыхы чыгат. Бияқта колдун изи. Бул болсо бул изи кайдан алынды десе, билбегендер үчүн айтып коеюн. Сусамурда Тыйта уулу Чаргынбай деген киши болгон. Ошол кишинин күмбөзүнүн ичинде Кожомкул атабыз ылайыгы колунун изин басып койгон. Ошол изден алынган бул из. Эбирейде деген ташка колун чапканда кирип кеткен экен деп, жеми балка менен чапсаң да антип кирбейт да туугандар. Логикага сыйбаган нерсе да. Таштар негедир азайып кеттир. Бирөө жарым көтөрүп кетип атабы же кыргыз ырымчыл эле ырымдап бирден көтөрүп кетип атат, балким азайып эле кетиши мүмкүн. Анан туугандар, могу парковка жөнүндө спорт сарайынын ичинде жалпы жонунан бир 3000ге жакын киши батыра турган аянтча бар да. Анан биякта байкасаңыздар, бир ашып кетсе 100-150 машина батат. Ана 3000 кишинин сыйдыра турган жерде жок дегенде 1000 машина бата турган парковка болуш керек да. Анан эки четинде могул Royal деген курулуш компаниясы оң тарабында. Сол тарабында болсо Елизавета, мурунку мэр Суракматов Азиздин компаниясы. Мына ушул эки курулуш компаниясы эки четинен ээлеп алып, мына турак жай салып ашкан да. Эми бул спорт ордосунун аянты болгон өзү. Ушул жердин баарын мамлекет парковка кылып, мындай жашылдандырып, парк кылып сонун кылып койсо болмок, бирок караңыздар, жабыштырып спорт ордосуна ушундай уруксат берип салышкан да. Муну буздура албайсың дагы да. Буякта канчалаган жашоочулар жашайт. Эми мен бүгүн күнгө ишенби, 6-күн болуп аткандыктан киши аз. Киши жок кезде тартып атам да. Киши толуп аткан кезде, мо иш күндөрү келсең, бу жерге машина батпайт. Мына буяктагы жарандар, буякта иштегендин баары машинесин алып келип буяка токтотот, батпайт. Пробка бу жердин баары, могу жолдун жээгине да токтотуп салат. Ошо мэрия могу эки четине дагы токтотууга, парковка кылууга мүмкүн эмес деген знактарды койсо жакшы болот эле.
Бул жерде болсо улуттук олимпиада комитетинин имараты жайгашкан. Көп жылдан бери ушул жерде отурушат. Мына көрдүңүздөрбү, жабышып кандай. Дайыма ошак пробка иш күндөрү. Аркы бетте эле ушундай, аркы бети банктар, жанагындай офистер көп болгондуктан ал жагы бияктан беш бетер пробка да. Ошондой туугандар, акыбалы өтө оор. Бул сыртын бозала чаң болуп, бопбос болуп калды эле. Канат Бегалиев аттуу биздин байкебиз, спортчу келип муну актатып, сырдатып, жакшынакай кылып өңүнө келтирип койду. Бирок ошо 74-жылы пайдаланууга берилген спорт ордосу. Ошондон бери толук реконструкциядан өтө элек. Келген директор өзүнүн чамасына жараша колунан келишинче ремонт иштерин жүргүзүп, оңдоп түзөгөнгө аракет кылат, бирок ал деген реконструкцияга жатпайт да. Ол жерге келип элдер күтөт. Концерттик иш-чара болобу, спорттук иш-чара болобу. Анан акыйып могу сыртта турушчу эле да. Жарым саатпы, 1 саатпы, 2 саатпы, анан ошондон улам мэрияга кат жазып, айтып, деп атып, какшап атып, суранып атып, ушул таштанды таштай турган урналарды, мындай отургучтарды ордоттурдум эле. Арадан 6 жыл, 7 жыл өтүп баратыптыр. 6 жыл. Негизи эле спорт ордосунун тарыхында мындай скамейкалар болгон эмес да, жок болчу. Анан эл эмнеге отурат, мусорду кайда таштайт деп мындай мурункулар ойлонгон эмеспи дейм да. Арасында майыптар болот, карылар болот, балалуулар болот, кош бойлуулар болот. Азыр аз да болсо скамейкаларды коюп койдук элек. Ошол биздин кары картаңдарыбыз, кош бойлуу эже карындаштарыбыз отуруп эс алышат. Ошондой туугандар. Эми бул жерде илгери СССРдин доорунда республикалык деңгээлде спорттук музей болгон экен. Муну көпчүлүк кишилер биле бербейт, ал эмес. Спортту башкарып жүргөн адамдарга айтсаң деле, ошондой беле деп көбү таң калышат да. Мына ушул жер азыр бул жеке бир ижарада турат. Буюрса ижаранын мөөнөтү бүтсө, ошол жерде музей кылалы деген бир аракеттерди көрүп жүрөбүз. Директору спорт ордосунун Канат байкеге да айткам, ал киши өзү спортту жакшы түшүнгөн адам болгондуктан буюрса колдоп атат ушул жерде музей кылалы дегенге. Макул болуп атат, буюрса ал да ишке ашып калар. Ошол туугандар. Ичинде өзүңүздөр билгендей музей бар эмеспи? Ошо мындан 6 жыл мурда ачканбыз. Ошону ушул азыркы мен көрсөткөн жерге көчүрөлү деген буюрса ойлор бар. Аман туруңуздар. Эми айла жоктон тартып атам, коомчулукка чыгарып коеюн. Ушул коомчулук аркылуу, интернет аркылуу биздин жетекчилерге жетип калар депчи. Ушул президентибизге жетип, спорт ордосу толук реконструкциядан өтүп калса деген изги тилек. Анткени бүт дээрлик 90-99 ошо мамлекеттик имараттар реконструкциядан өттү. Мамлекеттик циркти алсак болот, орус драм театры, кыргыз драм театры, филармония, опера жана балет театры. Ушул эле спорт ордосу калды да. Толук реконструкциядан өтө элек. Артында бассейн авариялык состоянияда турат. Ушундай тарыхый чоң имараттарды сактап кылымдарга иштетсек болот да туугандар. Ал эми эстеликтин кейпи бул. Азыр камера аркылуу көрүнбөй атат чаңычы, кири.
жууп койсоң сонун болуп жалтырап турат бул. Мен 1-2 жолу кран алып келип жуудурганга аракет кылгам шлангилер менен. Бирок болбойт. О колтук башына аралар уялап алат. Айтор ушундай маселе да.